أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. Allah Teala şeriat hükmünü, dindin içindeki amaldardı insandın iyigiligine, baktılığına jetiş üçün koygan. Bирок Kur'an'ın içindeki hükümdördün köpçülüğünün hikmatın, danışmandığın anın emne sebepten emne paydası var ekenin insandın akılı jete berбейт köpçülüğüne. Alemi bir eki ele hükümden başka bardıq hükümdördü insandın nafsisi jaktırбайт. Tağırak aytkanda Allah'ın buyruklarının paydasını bizdin akılımız toluk düşüne albayt, nafsımızga toluk jakpayt. Bирок ийгилик ошонун içinde. Nafsiga jakпаган nersени atkarganda. Kur'an'da jegile, içkile, israf kılbagıla degen bizge aябай жагат. Jegile, içkile, israf kılbagıla degendi biz kaltırбай жебагыла деп түшүнөбүз да. Бирок kaltırбай жебагыла деген маани эмес, көп жеп албагыла деген маани. İsraf degeni köp jеп alıp orup kalıp başka zaten orup kalıp ошол үчүн israf дейт. Бүт tafsirlerde карасаңыздар, кулу вашрабу, жегиле, ичкиле, вала тусрифу, israf кылбагыла, көп жебегиле деген маани. Биз аны калып кетпесин israf деп жеп коебуз го. Ал жагында өзүбүздүн пайдабызга түшүнөбүз да. Ошондой эле экинчи инсанга жаккан өкүм үйлөнгүлө деп айткан. Fankihу үйлөнгүлө ма таба лакум, жаккан аялдардан деп айткан. Ошол жагат жаккан аялга үйлөн деген өзүм тандашым керек депчи. Башка өкүмдөр биздин нафсыбызга жакпайт. Акылыбызга деле батпайт. Орозо туттук, бирок орозо бизге жаккан жок, нафсыбызгачы. Нафсы кыйналып эле тутту. Бирок пайдасын түшүнбөй эле жүрөбүз да, тутуп койдук. Эмне пайдасы бар экенинчи. Ошол үчүн Аллах Таала Кур'анда айтып атат: "О ыйман келтиргендер, исламга толук киргиле" деп. İslamga toluk girse toluk baktulu bulup toluk rahat alır. İslamga toluk girbese biraz İslam hükümlerini atkarıp kalganın kalosunu erçitip alsa aябай katı kıynalar. Sebebi bir adam İslam'da emes, dinde emes, imansız Allah'ından saktasın, kalaganın kılat dalçı. Aga çek yok, kılba degen nerse yok, bilgenin kılat. Sırttan karasan kalosunu atkarıp bir rahat alıp atkандай da. Alemi bir adam tolluk din menen жашайт, alдағы tolluk rahat alıp baktulu bolup özünü erkin ушундай bir kenen sezip жашайт. Bir adam çala bolsa dinde толук din menen жашабаса 50% dinde atkarat, 50% kalosunu atkarsa aябай катуу кыйналат. Кандай кыйналат? Себеби той болуп калды дейди. Тойго барды. Музыка болуп атат. Кыймылдабайын десең, нәпсің койбойт. Кыймылдап жүгүрөйүн десең, уят болот. Кыйналасың да. Элдер жыргагандар макул, динсиздер жыргап бийлеп атат. Бирок сиз же ал жакта жоксуз, же бул жакта жоксуз да. Мешитке келип дагы жыргай албайсыз. Эмне үчүн? 2-3 күндөн бери келе элексиз. Сизди кудамалар издеп жүрөт, каякта жүрөсүз депчи. Үйдөн дагы ошол үчүн толук мусулман болбосо адам диндин ичинде кыйналат. Самолетко салса, анан жарымыңызды чыгарып койсо, айнегине не болосуз? Жеткенге чейин ал жарыңыз не болот? Жок болот да. Дал ошондой адам исламга толук кирбесе кыйналат. Исламга толук кирбесе диндин ичинен да бактылуу таппай, жашоодон да бактылуу таппай кыйналып кетет да. Ошого Аллах Таала айтканда: "Ыймандуулар, о ыймандуулар, ислам динине толук киргиле." Bir сахаба бул мурда Cöğütlerin dinine Abdullah ibn Salam jana ошол sahabalarga айтып атат да. Dinge kirgen vakıtta murdaki dininde tön eti jebeyt ekenler. Alemi ошондой эле 6-cı gündalar mayram dep özlörünçө sıylayt ele. İslamga kirgенден кийин караса tön ötün жеш farz эмес экен. Жебейле коёюн, мурдагы dinge да камал, бул dinge да камал dedi. Экинчиси, Bul dinde, İslam dinde 5. gündü mayram dep, oşol günü içinde tazalık kılıp, oşol günü cuma namazına varıp, жақсы болот экен. Элем 6-cı gündü kordo деген жери жок экен. Демек 6-cı gündü да сыйлап коёюн dedi.
Jumasына 2 күндү мен улуу күндөрдөн деп санайын dese, Аллах Таала айтты, динге кирсең толук кир. Тагыраак айтканы, эскилигиңди ээрчитип келбедиңге бузуп саласың. Өзүңө да зыян болот. Ошол үчүн биз динге кирип жатканыбызда, дин амалдарын аткарып жатканыбызда, биз ушундай киришибиз керек, биздин оюбуз, ойлонушубуз дагы динди ээрчиш керек да. Биздин сыртыбыз ээрчип атат, намаз окуп атабыз, орозо тутуп жатабыз, бирок биздин ички кулк мүнөзүбүз, ойлонушубуз, же жашоо образыбыз өзүбүздүкү бойдон эле да өзгөртө элекпиз да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, силердин бирөөңөр дагы толук мусулман боло албайсыңар, мен алып келген нерсеге каалоосу ээрчибесе. Макул, пайгамбарсам алып келген нерсени кээ бирин аткара албай калышыбыз мүмкүн. Бирок каалооду ээрчитип коюш керек да. Мисалы, бир адам даватка чыга албады, же толук сүннөт менен шарият менен жашай албады, же сакал кое албады. Бирок анын оюнда болуш керек болчу. Сүннөт менен жашаш керек болчу, мен кыла албай жатам. Же болбосо баягы толук сүннөттү аткара албай жатам, аткарыш керек болчу, каалоосу ээрчип жатат, бирок амал ээрчибесе, бул жеңилирээк болот. Жок, боло берет дегенге караганда. Ошол үчүн биздин каалообуз динге ээрчип, биздин оюбуз диндей болмоюнча биз кыйнала берет экенбиз. Ошол үчүн Аллах Таала жана аятын уландысында айтат, шайтандын жолдорун ээрчибегиле. Себеби силерге шайтан ачык душман. Эгерде биз шайтандын жолун ээрчи берет деген кандай дегенсе, каалоолоруңду ээрчисең, бул шайтандын жолу. Шайтан эң биринчи азгырууну каалоого жол көрсөтүү менен баштаган. Адам алейхиссалам жаннатка киргенде, жебе деген даракты жесең пайда болот деп не кылды? Каалоого жол көрсөтүп баштаган. Түбөлүктүү калышты каалайсың, бул даракты же деп. Ошол үчүн Аллах Таала айтат: "Афарайта ман иттахада илахаху хаваху". Көргөнсүңбү, өз каалоолорун кудай кылып алгандарды депчи. Эми бир нерседе кайсыл адам каалоосун кудай кылып алган, кайсыл инсан Аллах Тааланы кудай деп сыйынып жүрөт. Кантип билебиз? Бардыгыбыз айтабыз, мен Алланын кулумун депчи. Алланын буйругу менен өзүнүн каалоосу карама каршы келгенде, кимисини биринчи койсо, ошонун кулу болуп саналат экен. Нафсынын каалоосу келди, Аллахтын каалоосу келди. Кайсы бир маселеде пайгамбарсамдын сүннөтү келди, ушундай кылган экен, бул жакта сиздин каалооңуз келди. Ошол убакта кимисин тандаса, ошонун кулу болот экен. Мисалы, базарда отурасыз, бул оригинал деп сатып койсоңуз, акча көбүрөөк түшкөнү турат, точно ишеничтүү. Жок, бул кытайский деп товардын айыбын айтсаңыз, азыраак түшкөнү турат. Шарият талап кылат товардын болгонун болгондой айтып саткының деп. Ал эми нафсы турат деп айтып кое берем, оригинал десең деле боло берет депчи. Ушул убакта сиз кимисин тандайсыз? Ошол убакта пенде билинет экен, бул нафсынын кулубу же бул Алланын кулубу депчи. Нафсынын каалоосунун кулу болуп бир ишти жасасаң, сөзсүз зыян болот экен. Аллах Тааланын каалоосу бизге каршы болгону менен, нафсизге каршы болгону менен, буйругу каршы болгону менен пайдасы көп экен да. Ошол үчүн эгер атты таптаган адам ат менен сүйлөшүп калса, ат аябай тил демек да кожоюндучу. Мисалы, атка жем бергенде, атты бакканда биринчи жем менен багаттаган, андан кийин бастырат да. Ат айтышы мүмкүн, неге мынча тойдуруп алып бастырасың депчи. Күндүзү багаттагы түндө бастырат, айтышы мүмкүн да, күндүз бастырып түндө эс алдырсаң болбойбу депчи. Биринчи суу берип, андан жем берет да. Ат айтышы мүмкүн, жем бердим, чаңгадым, анан суу бербейсиң депчи. Бирок анын артындагы пайдаларды ат түшүнбөйт экен. Биринчи жем жеп, андан суу ичип алсаң, жем сиңбей чыгып кетет дегенди түшүнбөйт экен. Күндүз бассаң тердеп кыйналасың, түндө салкында бас деген түшүнбөйт экен. Ошол үчүн биз дагы Аллах Тааланын буйруктарынын бизге болгон пайдасыны биз түшүнбөй каалообуздун артынан жүрө берет экенбиз. Ар бир өкүм ушундай экен. Мисалы, бир эле сүннөт сиздин жашооңузду сактап калышы мүмкүн да. Мисалы, бир жөнөкөй сүннөт, конок келгенде үйдөн сыртка коштоп чык. Конок менен сыртка коштоп чыгыш бул сүннөт. Эми сиздин үйүңүзгө конок келди. Эрте менен коштоп чыксаңыз, көргөн адамдын баары айтат, фаланчадан берешен адам үйүнө конок көп келет, бул жакшы адам үйүнөн конок үзүлбөйт депчи. Себеби жакшы адам үйүнө конок келет да. Эгер конок жалгыз чыгып кетсечи, фаланчынын үйүнөн бир киши чыгып кетти, мен эки көзүм менен көрдүм дейт. Ошол кабар сизге жетсе не болот?
Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кички сүннөт амалдын артында биздин жашообуздун ийгилиги турат. Бирок биздин акылыбыз жетпейт ага. Ошол үчүн сахаба радыйаллаху анхумдардын доорунда мындай деген суроо жок эле. Бул фарзбы же важиппи, сүннөтпү? Мунун не пайдасы бар? Аткарса кандай болот дебейт эле. Ушундай кылыш керек, болду аткара берет эле. Биздин доордогу келген адамдар нафсинин үлүшүн аткарыш үчүн амла бул сүннөтпү, фарзбы, мустахаппы дейт. Сүннөт десең, анда калтырса болот дегендей жол издеп атат да. Ошол үчүн сүннөт, мустахап деген өкүмдөрдүн бардыгы аны аткар дегендин мааниси. Ал бир эле жерде уламалар бөлгөн. Фарзды калтырып кетсең ибадатың болбой калат. Ал эми сүннөттү калтырып кетсең ибадатың боло берет деген маанини түшүнүш үчүн эле. Бирок чындап келгенде исламдын кооз болуш үчүн ар бир нерсени аткарыш керек. Ошо урматтуу бир туугандар, мына орозо айынан кийин биз эми нафсыбызды өзүбүз контролдошубуз керек. Себеп орозо айында Аллах мажбурлап бизди нафсыбызды башкартып койду. Эми мындан бул жагына өзүбүз башкарбай турган болсок, анда ал бизди ээрчитип болот. Кайсыл адамдын нафсиси чоң болсо, акылыны ээрчитет да бутуну шор кылат. Кечке дүйнөгө иштете берет. Ал эми кайсыл инсан нафсини тарбияласа, ал өзү корболбойт бул дүйнөдө. Аллах баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Акылыбызды нафсибиз эмес, рухубуздун артынан ээрчиткенге. Анан шариаттын өкүмүнү бизге жакпаса дагы, түшүнбөсөк дагы аткара берсеңиз, кийин бир түшүнөсүз пайдасын. Бир өкүм бар, Аллах Таала Кур'анда айткан. Адам баласын сыфаттап айтат да. Жакшылык келсе сүйүнүп кетет, жамандык келсе өкүнүп кетет, кайгырат дейт. Ал эми жакшылык келгенде биз сүйүнбөшүбүз керек. Өтө эле сүйүнүп кетпешибиз керек экен да. Кыйынчылык келип калса өкүнбөш керек, анын артында бир жакшылык келет. Бир адам аябай жакшы ат сатып алганда, аябай сүйүнүп, мындайча айтканда, эң жакшы ат менде болду, мынакей деп аябай сүйүнөт. Сүйүнүп жатканда аты бир күн жоголуп кетет. Аябай кайгырат. Ошол атты албай эле койбопмун. Ошол атты мен алып келбей эле койбопмун. Мына жок, канча кымбатка сатып алдым депчи. Кээде болуп калат го, ушунчага сат десе сатпай койду эле, өлүп калды эртесте. Ошол аябай өкүнөт да, кечээ сатып жибергөндө ушул бага бекер эле бербей коюпмун, бериш керек эле депчи. Ошентип аябай өкүнөт. Аллах жакшылык кылып ат берсе аябай сүйүндү, аты жоголуп кетсе аябай кайгырат. Бир канча күндөн кийин өзүгө окшогон дагы 5-6 ат ээрчитип келип турат да койдончу. Дагы сүйүнөт экен да, о, жоголгону жакшы болуптур, эми түшүндүм депчи. Бирок жоголгон күнү кайгырган да аябайчы. Ошентип баласы менен аябай ойноп жаткан убакытта кулап кетип баласынын колу сынып калат. Аябай кайгырат. Бул ат бактысыз аттардан чыкты, буну жок кылыш керек, баламдын колун сындырды депчи. Ошентип болсо бир канча күндөн кийин жортуул болот дагы, айылдын балдарын баары кетип, мунун баласы колу сынып калып кетет экен. Баргандардын баары жарадар болуп ошол жактан кайтпай калат, дагы сүйүнөт экен, колу сынганы жакшы болуптур депчи. Ошол үчүн Аллах бизге бир нерсени жөнөтөт, биз анын артындагы пайданы билбейбиз да. Баягы жаш балага шоколад жебе десе, эл айт го, апам мага душмандык кылып атат, берип койсо не болот депчи. Сенин тишиң бойлоп атат, тишиң жок калат депчи. Бизге бере турган, артынан келе турган пайданы билбегендиктен учурда биздин нафсыбыз чыркырап ыйлай берет экен да. Ошону токтотсо артында ийгилик келет экен. Ошо урматтуу бир туугандар, нафсибиздин каршысын кылганга аракет кылабыз. Бир мусулман эмес табиб бар экен да, доктор болуп кетти, аябай тажрыйбалуу экен. Адамдарды ушундай кармап туруп эле бир нерсе кылып айыктырып жүгүрөт экен. Күндөрдүн биринде улуу бир аалымдын баласы ооруп калат дагы барбаган жери калбайт. Бирок баягы адамга барса айыгып кетет деп ойлойт, бирок бара албайт. Неге? Мен мусулман болсом, дуа кылсам, анан ушул адамга барсам, элге ушул кабар таркаса, бул өзүн Кудайдан сурап ала албай шипасын тигиге барды деп айтат. Аргасыз болбогондон барат анан. Барса баласын ушундай кармап сылаганда айыгып кетет. Анан баягы аалым айтат, сиз бул деңгээлге кантип жеттиңиз десе, мен каалоома каршы кыла бердим, ушундай деңгээлге жетип калдым десе, андан мусулман болуң дейт. Болбойм дейт. Десе, не мусулман болушту жактырып атасызбы? Жок, жактырбай атам дейт. Каалооңузга каршы кылып ушул ийгиликке жеткен болсоңуз, дагы бир жолу каалооңузга каршы кылсаңыз, мындан да ийгилик, чоң ийгиликке жетесиз деген экен. Мусулман болгон замат Аллахтын досу болгон экен. Заматта Аллахтын досу болгон экен. Авлия болуп калган экен. Эмне үчүн? Себеби ал нафсын тарбиялап койгон экен. Ошол үчүн нафсине каршы жашоо жашаса, Аллах ошого бир ийгилик берет. Аллах баарыбызга мына ушул улуу мүмкүнчүлүктөргө жеткизген болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта,